Өлкө мажлиси да жыл жыйынтыгын чыгарды. Палатанын спикери бул жылы мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү үчүн натыйжалуу болгонун белгиледи. Ерлан Кошанов жыл башынан бери мамлекет башчысынын кайрылууларында шайлоо алдындагы программада улуттук курултайда тапшырмаларын аткаруу үчүн бир катар маанилүү мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи. Бул сессия башталгандан бери мажлисмендердин кароосуна 106 мыйзам долбоору келип түшкөн. Алардын 37си кабыл алынып, 19-на президент кол койду. Жалпы алганда депутаттар тарапынан быйыл элеуді жұмыс атқарылды. Жалпысынан бул жылы депутаттар тарабынан олуттуу иштер аткарылды. Кийинки жылы дагы ушул темпти сакташыбыз керек. Эң башкысы элибиздин жыргалчылыгын жогорулатуу жана мамлекет башчысынын тапшырмаларын аткаруу ар дайым көңүл борборунда болууга тийиш. Жакында биз аймактарга иш сапарлар менен барабыз. Башкы максат кабыл алынган мыйзамдардын маанисин, жүргүзүлүп жаткан иштин абалын жерлердеги шайлоочуларга жеткирүү. Ошону менен бирге биз алардын региондордо кантип ишке ашырылып жатканына көз салып кайтышыбыз керек. Сонымен бірге олардың өңірлерде қалай жүзеге асырылып жатқанына көз жеткізіп қайтуымыз керек.